Салам достор, туура ойлонуп кылынган иш-аракет ийгиликтин башаты. Мисалы, бул кагазды мага кереги жок деп туруп буруштура турган болсом, керектен чыгат. Ал эми жөн гана бүктөп алып койгонумда кайсыл бир күнү менин керегиме жарамак. Демек, уккан нерсебизди жашоодо колдоно билүү бул дагы чоң жетишкендик. Анда тамактануу учурунда өзүбүздү кандай алып жүрүү керек, бирге жооп издеп көрөлү. Тамактануу үчүн отурган үстөлгө чыканакты коюп же жатып алуу жат көрүнүш. Ийинди түз кармап, ыңгайлуу отурууга аракет жасаңыз. Тамакты өтө тезден шашып жеген туура эмес. Ошондой эле тамакты жутпай туруп сүйлөгөнгө болбойт. Официантты столду чаап же катуу үн менен кыйкырып чакыруу туура эмес. Жөн гана башыңызды ийкеп же колуңузду көтөрүү жетиштүү болот. Тамактануу учурунда чачыбызды кармап, же болбосо күзгүнү алып чыгып алып, келбетибизди оңдоо этикалык принциптерге дал келбейт. Эми сөзүбүздү үстөлдүн үстүн жасалгалоо боюнча кеңеш берүү менен уланталы. Столдун үстүнө подстановочная деген тарелка коюлат. Мунун өлчөмү 36 сантиметр. Столго койгондо тарелканын ичине колубузду, бармагыбызды мындай кылып сокпошубуз керек. Тарелканын астында мындайынан кармалат. Тарелка коюлгандан кийин столдун кырынан эки эле болуш керек. Муну линейканын кереги жок, эки бармакты коюп эле, эки манжаны ошо менен өлчөсө болот. Андан кийин биринчи коюла турган бул чоң бычак менен чоң вилка, орусча основной прибор деп коет. Бычак оң жагына коюлат дагы, вилка болсо сол жагына коюлат. Бул дагы ушул жерде 2-50 сантиметрде болуш керек. Столдун жасалгасы менюга жараша болуш керек. Жанакы подстановочный тарелка коюлгандан кийин основной караш керек. Бүгүн менюда эмнелер бар? Мындан кийин бизге коюлчу нерселер специя деп аталат. Анын ичине туз кирет, калемпир кирет, салфеткалар кирет, жана сахарница, анан зубочистка коюлат. Бул дагы стандартный салфетка деп аталат. Жашоодо уйкуга, күлкүгө жана тамакка арга жок. Дегеним, буларды жашоо образыбыздан бөлүп кароого болбойт. Анда бүгүнкү тамактануу эрежесине болгон кеп кеңешибиз дагы өз ээсин табат деген ишеничтебиз. Миргүл Жеңишева, Алмаз Турузбаев, Замана студиясы.